Жараткан кыялданганга үмүттү, ишенгенге ийгиликти берет экен. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кайрадан 33 суроо 3 мүнөт рубрикасы өз ишин алдыны көздөй улантат. Ал эми бүгүнкү биздин кадырлуу коногубуз бардыгыңыздарга белгилүү актер, мугалим, тамада, деги койчу, 8 кырдуу бир сырдуу мыкты инсан Максат Надырбеков конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Аябай катуу мактап жиберсе окшойт. Мынакей, ар бир инсанга өзүнө жарашыктуу мактоо болот экен. Бүгүнкү биздин рубрикабызга кош келипсиз. Алгач эл менен амандашып алыңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим? Жалпыңыздарга салам айтабыз. Орозоңуздар кабыл болсун. Рахмат, сиздики да кабыл болсун дейли дагы. Бүгүнкү рубриканы түшүндүрүп өтөйүн. Мен сизге өзгөчө, өтө татаал дагы, өтө кызыктуу дагы 33 суроо даярдай келгенмин. Бирок сизде 3 гана мүнөт убакыт бар. Эгерде бат-бат жооп бериш керек. Эгерде жооп бере албай калсаңыз, мурунку коноктун калтырган тапшырмасын аткарасыз. Ал эгерде сиз жетишип жооп берип кетсеңиз, ал тапшырманы мен аткарам. Макул? Даярбыз. Утулуп калганга да даярбыз, утканга да даярбыз, билбейм, да баарына даярбыз. Мынакей, анда биз да даярбыз. Баштадык. Күлкүмө суктанган кыздарга Кандай? атаандаштардын көптүгү үчүн Кыйынбыз. көк беттигимдин айынан Тил угам. роль жаратып жатып унутуп калган учурда Эстейм деп. бактылуусуңбу деп суроо беришет. А мен Бактылуумун деп жооп берем. чыгармачылыкта мага жардам берген инсан, Аялым. унутчаактыгымдын айынан Унутпайм мен так. Кыргызстан мен үчүн Туулган жерим. кийинкиси суроолор. Келинчегиңиз көп кызганган учур болгонбу жана кимден? Кызганбайт. Качан өтө катуу мушташкансыз? Мектепте окуп жүргөндө. Кинолордон баш тарткан учур болгонбу? Жок. Бир жумада канча китеп окуйсуз? Бир жумада деп санап турмун, бирок окуйбуз көп эле. Учурда элден кайсыл жаңылыкты жашырып жатасыз? Бүт ачык айтам. Жашырган эч нерсе жок. Кайсыл аспапта ойной аласыз? Аспапта ойной албайм. Сиз өзүңүздү канчалык деңгээлде акылдуумун деп ойлойсуз? Акылдуу эмесмин. Негизи акылмандар айткан эмне деп, Сократ деле айтканбы, мен бир нерсе билем, эч нерсе билбейт экенмин деп. Ошон үчүн акылдуу эмеспиз. Кийинкиси өтө кызыктуу суроо. Кайсыл жаныбарга окшошсуз? Аюга, пандага билбейм, семиз болуп атпайм ошон үчүн. Кийинкиси ооба жок. Актер болбой өлкө башчы болгуңуз келди беле? Жок. Кыздардын кийимин кийип көрдүңүз беле? Ооба. Сүрдөткөн суроолорго даярсызбы? Ооба. Уктаганды жакшы көрөсүзбү? Ооба. Башыңызды күндө жуйсузбу? Ооба. Инстаграм аркылуу акча тапса болобу? Ооба. Ырдоо оюңузда барбы? Жок. Сүйгөнүңүз барбы? Ооба. Кийинкиси мектеп суроолор. Сэм Кук деген ким болгон? Ким? Ким? Укпай калдым. Сэм Кук. Сэм Кук? Бул эме болуш керек, Кук. Материктерди ачып там. Музыкант болгон экен. Троллейбус жүрүп бара жатканда свет өчүп калды. Эмне болот? Токтоп калат. Туура. Деңизде кандай таш жок? Ак суу болбогон таш жок. Кургак таш жок. Оорулуунун үйүнө бара жаткан врач биринчи эмнеге көңүл буруу керек? Оорулууга. Дарегине. Эмне үчүн? Кийинкиси. Кыргызстан 19-кылымдын экинчи жарымындагы заманчыл акындар кимдер? Заманчыл акындар? 19-кылымдагы. 19-кылымдагы. Түшүнбөй калдым суроону. Бул Арыстанбек Молдокулуч деген заманчыл акындар болгон экен. Баягы замандын акыны болгон экен. Кайсыл организмдер жер бетинде биринчи пайда болгон? Бактериялар болсо керек. Инфизория туфелькалар. Микроорганизмдер пайда болгон экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу бүгүнкү биздин келген коногубуз, сиз 3 мүнөт ичинде 31 суроону айтып жатат. Демек сиз 31 суроого жетишипсиз. Ошондо мен эмне болдум? Ошондо сиз утулдуңуз. Музыкалар бар деген. Демек сиз
утулдуңуз. Алгач биз мурунку коногубуз калып турган тапшырманы көрөлү дагы, кийин ал тапшырманы Максат Надырбеков өзү аткарып берсин. Кудай сакта. Силердин кийинки коногуңарга эгер силер утулуп калса, ал жакта тепкичтер бар да. Лестницадан 2 бут менен биргеликте секирип түшүп, кайра секирип чыксын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз тапшырманы көрдүк. Ал эми Максат Надырбеков даярданып жаткан кези. Анда ага ийгилик. Ийгилик сизге. Ким ушул тепкичти табышты билбейм. Өмүр дебейинчи бир 5-6 жылдан бери секирип көрүлө келем да. Азыр бүт майлардын баары кыймылдайт окшойт деп атам. Айла жок эми. Тапшырманы айткандан кийин сөзүккө турушубуз керек. Рахмат. Баштадык анда. Мынакей ушундай өтө жеңил эле тапшырма экен көрсө, Ооба, рахмат сатаң болоюн. Ким ушу тапшырманы берсе да. Мынакей сиз көрдүңүз ушундай жеңил тапшырма берилип калыптыр. Тилекке каршы негизи оор болуш керек болчу. Ал эми биздин кийинки коногубузга кандай тапшырма калтырасыз? Мага дагы ушундай жеңил тапшырма берген үчүн мен деле кыйнап эле коеюн деп атам. Мынча эшикке чыгып секирбей эле колунан келсе, бир ырды 3 жанрда ырдап берсе, биз ошол эркин инсандын ырдаганын көрөлү деп ойлоп атам. Кандай дейсиз? Албетте, мынакей сонун тапшырма болот, бул өзгөчө тапшырма болот деп ишендирип айта алабыз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки коноктордо, кийинки мыкты маанай менен амандашканча, сак саламат алыңыздар.